Бул мега курулуш планетадагы эң ири курулуш долбоору болгон эле. Анын чоңдугуна жана татаалдыгына ал кезде дүйнөнүн бир да курулушу тең келген эмес. Улуу Кытай дубалы тууралуу билбеген адам планетада аз эле болуш керек. Курулуштун узундугу асман тиреген бийик аскаларды ашып, түрүү жандык жашабаган кумдуу чөлдөрдү басып, чалкып жаткан дарыяларды, терең өрөөндөрдү кесип өтүп, деңизге чейин созулуп жаткан мега курулуш бул улуу Кытай дубалы. Курулуш өтө узун убакытка созулган. Эбегейсиз көп адам курулушка катышып, курулуш учурунда ажал тапканын дубалга кошо көмүп салышкан. Улуу Кытай дубалынын биринчи бөлүгү биздин заманга чейинки 4 жана 3 кылымда курулган. Кытай бириkkенден кийин император Цин Ши Хуанди өлкөнүн түндүк батыш чек арасын көчмөн элдердин тынымсыз кол салышынан коргоо үчүн туташ дубал курууга буйрук берген. Улуу Кытай дубалы бир нече ирет оңдолуп узак убакытка курулган. Ал чыгыштан башка карай Ляодун булуңундагы Шаньханьгуан шаарынан Цайгуан, Гансу провинциясы кыштагына чейин созулат. Бийиктиги 6,8 метр, айрым жерлери 16 метрге чейин жетет. Жазылыгы төмөнкү бөлүгүндө 7 метр, жогорку жагында 5,6 метр, түп жагында 6,5 метрге чейин жетет. Дубалдын көп жеринде сакчылар үчүн мунаралар, казематтар, тоолордогу мерчемдүү белдерге чептер курулган. Улуу Кытай дубалынын көп бөлүгү биздин заманга чейин сакталып калган. Жалпы узундугу 6250 километрди түзөт. Анын бир жагы Пекиндин жанынан өтөт. Бул курулуш Хан династиясынын мезгилинде биздин заманга чейинки 220-206 жылдары кеңейтилип бекемделген. 1984 жылы Дэн Сяопиндин демилгеси менен Улуу Кытай дубалын оңдоо программасы кабыл алынган. Улуу Кытай дубалы кытайлык улуу тарыхый эстелик катары 1987 жылы бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. Жыл сайын бул жерге 40 миллиондон ашуун туристтер келет. Жер жүзүндөгү 8 кереметтин бири катары эсептелген бул дубал түндүк Кытайда жайгашкан. Улуу дубалды кытайлар Уан Ли Чан Чен же бизче 10 000 лиден ашкан дубал деп аташкан. Кытайлардын бир лиси бизче 576 метрге барабар. Ал эми соңку эсептөөлөр боюнча анын жалпы узундугу орто эсеп менен 6350 чакырымды түзгөн. Үстүндө эки ат араба катар жүрө алат десек болот. Адамзат колу менен курулган дубалдардан бир гана ушул дубал космостон даана көрүнөт.